Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Мраморный айылынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Мраморныйдын кире бериши Юбилейная көчөсү жана Аларча көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден эле бул Юбилейная көчөсү менен бир аз эле батышты карай жүрөсүздөр. Эки этаж үйлөр, бүттөр жеринде эле оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Так, анан бул жагында мектеп, алда сатылуучу үйгө жакын мечет, садик бар жана дагы бир жакшы жери тугандар сатылуучу үйүбүздүн центральный көчө жанынан эле шара карай жүргөн маршрутта жүрөт экен. Анан бул Мраморный айылына келүү үчүн сиздер бул тараптан Молодая гвардиядан да түшүп келсеңиздер болот. Бул тараптан аэропортко келген жол менен бери жактан да келсеңиздер болот. Негизинен бул Молодая гвардия тараптан келсеңиздер жакыныраак болуш керек. Так, дагы эмне маалыматы? Эми калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Үй дагы тугандар центральный көчөнүн жээгинде жайгашкан. Мынакей бул Мраморный центральный көчөсү экен. Үйүңүздөрдүн жанынан эле мынакей тугандар маршрутка жүрөт. Түз Бишкек шаарына карай. Так, анан мына ушул центральный жолу. Үй болсо тугандар мынакей участогунун чыгыш чек бул жерден башталат. Батыш чек могу даракка чейин. Мынакей бийик пескоблок бүткөн жерге чейин тугандар. Дарактан аркысынын кызыл колоннасына чейин. Түндүк чек болсо бул профанастил менен бүткөн забор көтөрастарбы? Ошол жерге чейин. Бул жагы 56 метр тугандар. Бул жагы 27,5 метр. Кызыл китебинде 15 соток тугандар. Анан балдарыңыздар бул жерден мектепке тугандар. Но спринтерди көрдүңүздөрбү? Ошол жерден оң тарапка бурулганда мектеп садиги үйгө жакын. Жөө бат эле барып келе алышат тугандар. Болжол менен бир 200-250 метрдей эле аралыкта экен тугандар, могу жерде эле. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Тегеренте участок мондай бийик забор менен тосулган. Бул жакта негизи кирүүчү дарбазасы орнотулуп тур тугандар. Жанында дүкөн. Так, кошуналар мынакей райондун көрүнүшү. Бул центральный көчө жана тротуарлары куюлуп тур. Жол асфальт. И мына үйдүн заборуна чейин дагы кичине мондай бош жерлери бар экен. Анан бул жактан жакын каралыкта центральный канализация өтүү планы дагы бар экен тугандар. Центральный канализация өтүү планы дагы бар. Так, андан ары документтери боюнча айтсак, кызыл китеби дагы, тех паспорту, купли-продажа сыяктуу документтин баары ээсинин колунда. Алсаңыздар эле өткөрүп берем дейт тугандар. Документтер баары жайында. Так, бул мынакей короосу. Жана айткандай жалпысынан жердин аянты 15 соток. Алды тарап мондай стяжка болгон. Портер, спринтер, жандан да чоңураак жүк ташуучу машина кенен баткыдай көрүнөт. Жылысы жеңил машиналерден мынакей көп эле батыра алсаңыздар болот экен тугандар. Оң тарабында бассейн, бул жагында бак, зеленый зонасы, бул жакта балдар үчүн ойногонго мондай аянтча дагы кылып коюптур үй ээси. Жер кенен 15 соток тугандар. И бул жерде 11ге 9 болгон үй стенасы кирпич тугандар. Азыр ички тарабындагы көргөзөм сиздерге. Бул жагында времянкасы, анан үйдүн ары жагында о жакта көмүрканасы бар экен. О жагында көмүрканасы бар экен. Так, дагы эмне маалымат? Анан бул Мраморный жөнүндө айтсак, шаарда жумушуңуздар болсо, бул жерден түз маршрутка жүрөт үйдүн жанынан эле. Барып кел иштесеңдер деле бар экен азыр. Жана мал менен алектенем десеңиздер, мал менен алектенге дагы жакшы жер, тегеречеттен мал жайганга жерлери. Бул сатылуучу үйүздө бул жагында мал сарайы дагы бар экен тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бул жагы мондай навес. Үйдүн негизи эшигине чыккан мондай тепкичтери, времянкасы. Бул жагында мондай кокон гелас, ал жагында сливалар, жакшы сорттогу, жана башка бактар бар экен. Бул жакта малина жемиштери бар экен тугандар. Аларды да көргөзөм. Бул жакта тапчаны. Азыр биринчи болуп сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Мынакей тугандар, бул үйдүн кире бериши. Киргенде бул жакта мондай верандасы. Түштүк тараптан, чыгыш тараптан мындай чоң терезелери орнотулган тугандар.
Так, оң тарапта болса отопленияның котелы жайгашкан бөлмө. Котел көмір менен жылыткан котел жана электр энергиясы менен жылыткан. Тен үйдө экөөстөн жылытат. Андан ары бул бийик эшиктерден мынакей жыгаштан болгон эшиктер менен кирсек, мондай коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Пол дагы мондай жыгаштан болгон пол экен. Эшиктер дагы жакшы сапаттагы жыгаштан болгон эшиктердей көрүнөт. Аны келгенде дагы байкап көрсөңүздөр болот, туугандар. Оң тарапта болсо, биринчи эле бул эшикте гардеробко кире аласыздар. Андан кийин санузел. Мынакей туугандар. Андан кийин санузел, суу сарыстан менен жылыйт, душ, унитаз, раковина, сушилкасы дагы бар экен. Андан ары бул жагында балдар бөлмөсү, түндүк тараптан терезе, көрүп тургансыздар да ремонт. Эмне мебель көргөн болсоңуздар, баары калат экен туугандар. Так, андан ары бул тарабында бир спальня бөлмөсү, мынакей көрүп тургансыздар да ремонт. Түндүк тараптан терезе, полдор жыгаштан болгон пол. Бул жакка карай түскүрсөк, дагы бир балдар бөлмөсү жайгашып туруп, батыш тараптан терезеси орнотулган, отопленияның батареясы. Бул жакта зал жайгашкан, мынакей туугандар. Сонун гүлдөр менен гүлгө кызыккан киши окшойт мына туугандар. Мен да келип көпкө карап калдым бул гүлдөрдү. Мынакей ушундай зал экен туугандар бул жагы. Так. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жакта болсо кухнясы жайгашкан, кухонный мебелдер, булар да калат. Газовый электрический плита, раконерный суу чыгарылган. Түштүк тарабынан терезеси. Көрүп тургансыздар да, мынакей ремонт. Так, андан ары короосуна чыгып, калган маалыматты берейин туугандар. Андан ары мен кайра сатылуучудун короосундамын туугандар. Бул жагынан киргенде бассейн, балдарыңыздар жай айында кенен сууга түшүп жүрүшөт туугандар. Айта кетчү нерсе, электр энергиясы 3 фазага уруксаты бар экен. Жана суусу бар. Отоплениянын деле айттык, көмүр менен жана 3 фазалуу электр энергиясы менен ток менен үйдү жылытат туугандар. Анан бул үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү, бул тарабында мондай навес, ылдый тарабы тапчаны. Бул жактан да суу чыгарылыптыр. Ана черешня, слива, ушундай бактар, сырткы ажаткана туугандар. Так. Жакмен тротуар менен кетебиз. Бул жакта мал сарайларды да көргөзөйүн. Анан дагы бир жакшы жери туугандар, бул айылда мондай главный көчө. Главный көчөнөн кийин эки кокшонун ортосунда мондай мал жүргөн көчөдө болот экен туугандар. Мал жүргөн көчөдө болот экен. Бул эң эле түндүк чек арасы. Бир аз ары жакта мал жайганга жайыттар деле бар экен. Ит жок бекен бул жакка. Эсин айтпай эле келип алдым. Мына кой сарайы. Анан кыш айларында кармаганга мондай сарайы, өйдө да чөп баскан жери менен туугандар. Чөп баскан жери менен. Так, ичин ачсамбы, же ачпасамбы? Ички тарабынан көргөзө кетейин, туугандар. Мынакей бул кой сарайдын ички тарабы. Так. Дагы эмне маалыматы? Тоолканалар бар экен бул жакта туугандар. Басы болсо бул 15 соток жери менен бул үйүбүз $69 000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тилдеп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Андай эместер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.